Эң биринчи атты 7-класста атап даярдап баштаганбыз. Даярдап өз алдынча даярдап дегенде айкелерден сурап үйрөнүп, ар кимден ар кандай нерселерди сурап үйрөнүп, кандай иш керек, кандай даярдаш керек, кандай тамак ашын бериш керек. Айкелердин советтери менен сураштырып, чара өз даярдап атабыз ошентип эле. Бул кулун 6 айлык, өзүбүздүн бейин малдары. Өзүбүз барып, атасы европеец, качырып келгенбиз, бир байкелер алып келген айгырды. Өзүбүздүн бейин апарып, ошондон тукум алайлы деп алганбыз. Буйруса жаскыга даярдайбыз буну. Азыр жаңы энесинен бөлүнүп, характери кичине берек, мынча тагыраак тиштеп. Спортсмендин характери деген болуш керек турбайбы негизичи. Ошон буйруса мындан чоң үмүт бар. Кличкасы Айтолкун. 7 айлык даярдап, буйруса жазында көрөбүз результатын чагып. Үмүт чоң мында. Чемпион болот деген оюбуз бар. Кийинкиси 1,5 жаштыктай. Бул жаңы жайлоодон келди. Тоодон алып келип, эттендирип. Буйруса бул жазкы чабыштарга даярдап атабыз буну. Жаңы баштадык, үйрөтүп, басканды үйрөтүп, ар бир өзүнүн кыймылдагандары. Лимит деген айгырдын баласы, Лимит Пятигорский деген айгырдын баласы болот, российский. Ошондон тукум байкелер алып келген. Ошол жактан биз тукум алып, өзүбүздүн бээден качырып алганбыз буну. Өзүбүз туудуруп кичинен өстүрүп атабыз. Буйруса эмдиги жыл жастан баштап ошого чабышка даярдайбыз буну. Мүнөзү кандай? Мүнөзү жоош, өзү спокойный, жеңил жүрөт, кыймылдагандары жеңил. Булар деле спортсмендердей болуп, олор бала кичинен эле билинет дегендей. Кыймыл аракеттери ошондой, мында жеңил, шамнагай дегендей өзү. Бул да алыс аралыкка чуркайбы же жакын аралыкка? Бул да алыс аралыкка чуркайт, алыстыкка бул да. Ошого даярдан буйруса эмдиги жыл жазда байкайбыз кандай болот результаттары. Көрөбүз дайындап. Кийинкиси Аламан, чоң байгеге чабылат буйруса. 4 жашы. Кличкасы Жаңгара. Азыр 4 жаш, 2 жашында. Курман айтта ипподромдон 4-чү болгон. Андан кийин Аксыга барып 2-чи болгон. Соңкөлгө былтыр 3 жашында Соңкөлгө барып 5-чи болгон, 1-чи чабышында. Ошого эс алдырып койгонбуз. Ана быйыл чабайлы дегенбиз. Быйыл кырдаалга байланыштуу ат чабышта жакшы болбой калды. Эми буйруса эмдиги жылкыга аракет кылып даярдап ошого чабабыз деген үмүт бар да. Алганыңызга канча убакыт болду? Буну алганбыз бул кулун кезинен эле өзүбүздө. Ошакта туулуп өскөн, жоңойгон. Залиф деген айгырдын баласынын баласы, Залифтин баласы Герптин баласы болот бул. Залиф өзү российский, Россиядан келген, бизге Кыргызстанга айгырлык алып келишкен. Ошондон качырышып, ошондон тукумдары да. Буйруса мындан да чоң үмүт. Бул улуу Аламанга чабылат. Алыстык дистанцияга 25тен өйдө кетет. Атасы да чемпион болгон да. Атасы да чуркаган, Казакстанда чуркап жүргөн, Кыргызстанда байга алып жүргөн аттар. Тукумду алганда ошо ата тегин карайсың да, результатты каякта чуркаган, канча километр чуркаган, ошолорду карап, подбор кылып качырабыз. Ана ошондой чуркап кетет деген үмүт бар. Буйруса эмдиги жылга даярдайбыз. Жакшылап. Баасы канча эле келген алганыңыз? Бунун баасы 4000-5000 доллар дегерек болот, ошондой бир жета. Бу жерде акчадан эмес, бу жерде баары тең эле. Баягы илгертен ат чабып жүргөн аталарыбыз. Биз да атабыздан үйрөнгөнбүз. Атын калат да, ал баланчанын аты деп. Атың чыкпаса жиберет дегендей. Буйруса ошо чоң үмүт бар, даярдап атабыз.
жазгы ат чабыштар да кошулуп башталат да. Ошого даярдык азыр. Бул азуу эмеспи? Тиштебейби? Мен өзү жакшы эле алып чыга бересим дейт элем. Жогош эле. Бул жаңгара. Сиз баштарда айтып кетпедиңизби? Мунун баасы келгенде 4000 болгон депчи? Доллар менен. Ошо баягы алган байгелери жалпы эсеп менен ошол акчасын актадыбы? Акчасын деле актаган жок берде, просто өзүнүн хобби да. Ары чага бер чап дегенде эл көрүп, жер атың барда эл көрүп, жер таны дегенде. Ошо ат менен кыдырып жүрөбүз. Соңкөлгө бардык, Сусамырга бардык дегенде. Барган жактан байгеден кала элек, байгеге илинет. Кудайга шүгүр. Жүрөбүз акырын ороп дегенде. Өзүм 6 класска чейин чаптым. 2 класста баштагам чаап. Ошондон чаптым, атам даярдатышат. Ошол атамдын аттарын чогуу даярдашып, чогуу минип, ошондон үйрөндүк, чогуу чаап. Өзүм кесибим ошо армиядан келгени противопожарный службага киргем. Ленинский районунда иштейм. Званиям старшина. Кесипчилигибиз өзүнүн сайыпкерчиликке тозгол деле болбойт. 1 сутка иштеп, 3 сутка боштугунан 1 суткада аттарды деле эс алып калат дегенде. Анан 3 күн келебиз, 3 күн минебиз. 3 күндөн жумушка кеткенде салдырып коебуз. Тозгол болбойт да. Таштайлы дегенде эле ойлор болгон. Ман баары өзүнүн жан дүйнөсү тартканына караганда сайыпкерликти таштай албайт экенбиз, анда алып кетип атабыз ошо менен. Бул өмүр бою кала турган нерсе го дейм мен, бул сайыпкер бойдо калыш. Гүлүк атты ат чабышка канча убакыт калганда даярдоо башталат? Гүлүк атты негизи 6 ай даярдаш керек. 1 ай, 2 ай ат корум болот. 2 ай минилет, шашпай шаговой болот. Анан кийин тасактатат, секиртет дегендей. Аргымактар үчүнчү, мисалы спортсмендер спортто күч кубат берген же болсо ден соолукту багы вес кылып жаткан учурда поддерживать этип турган атайын дары-дармектер ичкен сыяктуу эле аргымактарга атайын фармакологиялар барбы? Бар эми андай витаминдер бар. Витаминдердин түрү бар. Рецел деген витамин бар. Чистое дыханияны келтиргенге кичине ошондой жардамдары болот. Савис, жем-чөп менен ошо витаминдейбиз. Кальций, боор кошуп беребиз жемге келгенде. Калфастоник деген витамин бар. Ошол берилет. Анын ичинде бүт А, Б, В, С бүт витаминдери бар. Ошолор колдонулат майда чүйдөлөр. Аргымактарга атайын допинг уруксаат берилгенби? Европада берилгендир, а бизде деле жок болуш керек андай деле сайгандар дейм. Ичине көргөн эмесмин, көрбөгөндөн кийин айтыш да кыйын, айта албайбыз каякча. Мисалы атайын ушул допингти көзөмөлдөөчү бизде атайын орган жок да. Андай жок го дейм. Бизде Кыргызстанда допинг, контроль допинг деген жок болуш керек андай. Ат чабышка чыгарда сиздерге бирөө келип, мисалы утулуп койбойсуң деп атайын акча сунуштагандар учурлар болду беле? Жок, андайлар болбойт го дейм андай. Такыр эле болбойт а? Жок, андай бизде жок окшойт. Таза эле ошо күчтүүсү жеңет. Күчтүүсү жеңет да, ошондой бизде. Анда абдан жакшы, таза экен. Таза. Суут келгенден кийин атты тазалаш керек. Терлери катып калат, ошолорун карап денелери кытчат дегендей. Тазалап туруш керек постоянно. Мен тазалап туруп, шоткалап коюш керек бир сыйра чаң кетирип. Шоткалап бүткөндөн кийин булардын денеси ысып келет, ысып келгенде ызык өтүп кетпеш үчүн монда ичмек коюп туруп басмайлы деп коет, басмайлы тартып коюш керек. Болду, буюрса ошонтип 2 саат турат өзү байланып. Манас байке, ушу жабдыктар да атайын буларга гүлүктөргө жеңил даярдалса, анда такасы боюнча да кандай болуп калат? Буларга жанакындай эле темир такалар кадалабы же башкача бир жеңил такалар барбы? Такалары спортивный такалар такаланат. Темир такаларды работага кылат, скачкага болсо алюминий така такалашат да. Кандай болот өзү? Бизде жасалабы Кыргызстанда? Бизде жасалбайт, ал Европадан келет. Азыр көрсөтүп коеюн, алып койсоң өлүп така. Мондай болот примерно.
Бул такалар титанга да окшошуп кетет экен го. Ошондой болуп жеңил чабылат атайын. Абдан жеңил экен, беркилерге салыштырмалуу. Спортивный да атайын, ошо скачкага деп жазалат. Булар атайын Европадан оригинал экен да жасалган. Бизде такыр эле жокпу булар? Бизде жок мында Кыргызстанда. Жасагандар жок эч ким. Буну сиз кайдан аласыз? Ошо шаардан эле бир Pony деген магазин ачылган, ошол жерден алабыз. Атайын үлүк аттар үчүн атайын керек. Үлүк аттар үчүн. Жакшы экен. Кыргызстанда жасалган өкүнчтүү экен да. Бунун баасы деле. Ondan çağırtık koyduk. Алейкум ассалам. Уулуңуз бул? Барып азыр барабыз. Манас бала кезинде эле атка жакын болчу. Мындай неберем окшогон 10 жашында эле 9 жашында эле азот тайларды минип, жолдош жоролору да ушундай ат чапкан балдар. Атка кызыгат, каякта күлүк ат бар, каякта жакшы ат бар. Аттар жөнүндө көп китептерди окуйт. Бир аттын укуп тукумунан бери терштеп берет да, ошо шыгыбай кылса. Ошо шыгы менен ошо атка берилип калды. Күлүктөрдү кармайт, чабат, тайгесин, тайларды чабат. Эми бул ат чапкан, ат таптап чапкандын өзүнчө түйшүктөрү бар экен да. Уктабайсың, чабат, ар кандай эмелери бар, эрежелери бар, карайт, дарылайт, ийгиликтери деле бар. Кейип кепшип келген күндөрү деле бар. Далай жерге чейин барып келди, күлүктөрүн алып барып. Көлгө, талашка, кайсы жака бардың да? Соңкөл. Соңкөлгө алып барып чаап келди баса. Аяктан да байгеле болуп келген. Анан биз колдойбуз, семьябыз менен эмне алабыз, балабыз башот менен кирип атса, өзү кичине бошобой жумушка эмелер болуп калса, келинчеги, балдары биз жылкыларын карап, эмелерин карап дегенде өзү айткандарын кылабыз да. Колдойбуз, колубуздан келишинче жардамыбызды беребиз дегендей. Мен ушу байлыгым мага жардам берген, мени караган ушулар поддержка кылышат, апам, келчегим, балдарым дегендей. Ушу эки кичинекейим үмүт чоң, Кудай буйрса ушулар атасын жолдоп, Кыргызстанга чоң сырт жакка да таанымал сайыпкерлерден болобу деген оюбуз бар. Ушуларга үмүттөнөбүз буйрса.